Жакшы, жөнөтүлгөн видеолордун үндөрү жазылып жатырбы? Эде жазылып жатат же жазылбай жатат деп туруп мага комментарий жазып койсоңорбу, тил жака. Бүгүнкү темабыз болсо бизде деген геометрия болот. Геометрия. Бурчтар жөнүндө өтөбүз, Бурчтар жөнүндө өтөбүз. Мисалы, кандай бурчтун түрлөрү бар, Бурчтун түрлөрү. Кандай бурчтун түрлөрү бар, Мындайча айтканда, тар бурч, эки сызык келип туруп, бурчту жаратат, мисалы карасаңар. Ортосундагы жарылган нерсе бул бурч деп аталат, альфа бурчу. Ал деген тар бурч деген сөзсүз түрдө 90 градустан кичинекей окшойт, ал эми 0 градустан чоң болуш керек. Ал эми болсо тик бурч деген нерсе бар. Тик бурч. Тик бурч деген бул түп түзүшсө турган болсо. Түп түзүшсө бул 90 градус менен түзүшсө деген нерсе. Альфа барабар 90 градус болсо. Ал эми болсо кең бурч деген нерсе бар. Кең бурч. Мындайча айтканда, мындай болуп туруп, мындай болуп калса. То есть бул альфа градус, альфа деген 90 градустан чоң болуш керек. Ал эми кичинекей болуш керек 180 градустан. Получается, еще дагы жайык бурч бар, Жайык бурч. Ал жайык бурч деген бул түп сызык болуп калат да. То есть могул жерден сынганда, мисалы, мындай болуп бияка тийген дагы жайык бурч болуп калган. Альфасы мунку ар дайым 180 градус болуш керек. Эми дагы толук бурч бар. Толук бурч. Толук бурч кандай болот? Айланып келип, мындай толук тие турган болсо, ал альфа 360 градус деп атат. 160 градус деген толук бурч. Эми карагыла. Параллель деген нерседи, перпендикуляр деген нерседи үйрөнөбүз азыр. Опа. Эми болуп жатат окшойт баарын эле. Негизи интернетиңерди жакшылап карагыла, кээ бирлердин үнү болбой жатыптыр. Микрофондорум өчүк экен. Эми карагыла. Мисалы, А жана Б шоолалары болсун. А менен Б шоолалары параллель, могу нерсе параллель ишенет, параллель. Жактан көргөнү бурчтар пайда болду. Мындай бурчтар пайда болду. Атап коелу бурчтардын атын 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи бурчтар. Мындайча айтканда, параллель деген эмне? Параллель деген эки кесинди же шоола эч качан бири-бири менен кесилишпейт. Түшүнүктүбү? Белгилениши деген эмне болуп калат? А параллель Б болуп белгиленет. Ал эми болсо перпендикуляр деген нерсе бир шоола же кесинди экинчи шоолага же кесиндиге 90 градус менен түшсө. Ал перпендикуляр болуп эсептелинет. Ал мындай болуп белгиленет. А мындай болуп белгиленет. А Бга перпендикуляр түштү деген нерсе. Эми карагыла. Карама-каршы жаткан бурчтар барабар болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, 1 менен 3-чү бурч барабар. Бияктан карасак, 2 менен 4-түккө барабар. 2 менен 4-түккө барабар болот. Бияктан карасак, 5 менен 7 барабар. Жактачы 8 менен
6 барабар. 6 бурчу барабар. Ал эми дагы эмне бар сизде? Анан кийин дагы жанашып жаткан бурчтарды көргөнбү? Жанашып жаткан бурчтардын суммасы үчүнчү бурчтун суммасынан чыгарып болот. 180 градус карап болот. Ал болсо үчүнчү бурч менен төртүнчү бурчтун суммасы экөө бири атып турбайбы? Үчүнчү бурч менен төртүнчү бурчтун суммасы 180 градус болот дагы эле. Же болбосо төртүнчү бурч менен биринчи бурчтун суммасы. Төртүнчү бурч менен биринчи бурчтун суммасы дагы эле 180 градус. Булардын ичинде эмне турат? 1 менен 2 бурчтун арасында мисалы түз сызык ыйылып атпайбы, карачы. Демек, ал деген 180 градус болот. Ылдый жагда эле ошондой иштейт. Ал эми аралы Z тамасы, Z теоремасы деп коем мисалы. Бирок андай нерсе жок, башка мугалим түшүнбөшү мүмкүн, просто бул Z тамгасына окшоп турат да. Көрөсүңөр жерде? Z тамгасына окшоду. Кийин мына Z'тин кепкасынын алдындагы бурч барабар болот куйругундагы бурчка. Көрдүңүзбү? 1 менен 6. А бул жак бетине карасак 5 менен 4. 4 барабар. Бул болсо мисалы 3 менен 1 барабар да, анда 3 менен 6 дагы барабар. Же болбосо бул айлананы мисалы бул жакта алып туруп, бул бурчту үстүнө коюп койсоңор деле эмне болуп калат? 5-чи бурч барабар болот 2-чи бурчка. Дагы эмне болот? 6-чы бурч барабар болот 3-чү бурчка. 8-чи бурч 1-чи бурчка барабар болот. Эми 4-чү бурч барабар болот 7-чи бурчка. Түшүнүктүбү? Ушул эрежелерди жаттап, жазып иштешиң керек болот негизи сөзсүз түрдө. Итак. Могул жерде карагыла. Карасаңар, бул түз сызыктын үстүндө могул 2 бурч бар экен. Демек, мындайча айтканда экөө жанашып турган эмне болчу керек? Кошот болчу керек. 3x минус 5ти кошот экенбиз 2x плюс 10го. Түз сызык болгон үчүн 180 градус чыгат да. X'терди топтолайлы, 3x плюс 2x кылып берди. Потом сандар бир жакта биринчи топтолот. 5-ин жанына плюс 5 болуп барат. 10-дун жанына минус 10 болуп барат. 3x'ке 2x кошсо канча? 5x. Ал эми 185 кошсок 185, 10ду кемитсек 175. 5 бияка бөлүү болот да. Көбөйтүү болчу да бул жакта. Демек 175 бөлүү 5 болуп калат. 5ке бөлсө канча болот? 35 болот. Дагы эсептер. Карайбыз. А бурчун табыш керек экен. А бурчу канчага барабар? Бияга 80 болсо, бияга канча болуп калат? 100. Бул бурчту үстүнө алып эле койсок болот да. Же болбосо Z теоремасын эстей турган болсок, куйругунун алды менен кепканын алды барабар болчу. 80 градус болсо, бул жагы анда альфа менен 80-ди кошкондо эмне болуш керек экен? 180 градус болуш керек. 80 бул жака кемитүү болот. Альфа канча барабар? 180 минус 80. Демек альфа канча барабар болот экен? 100кө барабар болот. Так. Бул жакта карайлы. Карама бурчтар барабар. Анан эми жанашып жаткан бурчтар суммасы болот, кошот болчу калат. 2x минус 10го кошот экенбиз канчаны? 6y минус 10ду. Барабар 180 барабар болот. Түз сызык жаралбады экөө кошулганда. Мындай бияка чейин түз ошо иштеген ордуна биз биринчи могуну иштеп алайлы. X'ти таап алайлы. Себеби 2x минус 10 барабар болот экен x плюс 15ке. Система болуп калбадыбы?
Биринчи x табылып, анан y табылуу боюнча x'терди бир жак бетке чогултайлы. Y'тер бир жак бетке чогулат. X-ні 2x'ni x дегенсек x 15 ком бар 25. Демек x орнуна 25 коюш керек экен. 2 көйүп 25 да. Демек анда бул жагы 50 минус 10 плюс 6y минус 10 барабар 180 болот экен. Ушу сандардын баарын бир жак бетке топтоп алсак, 180 жанына 50 кемитүү болуп өтөт. Минус 10 плюс 10 болуп өтөт. Бул минус 10 дагы плюс 10 болуп өтөт. Эми көрөлү. 6ге 180ден 50 кемсе канча? 130. 130га 10ду кошсок 140. 140 дагы 10 кошсок 150. 150. Ал эми 6 бул жакта эмне болуп өтөт? Бөлүү болуп өтөт, 150 бөлүнгөн 6. Y барабар канча болуп калат? 25 болот экен. Итак. Дагы ушундай сыяктуу эсептейтин чыгарайлы. Мисалы, ар кандай кылып туруп кыйшайтып берип коюш мүмкүн, башка пайдаланышы мүмкүн. Андай нерсе болбосун деп сиздер көп мисалдарды иштешиңер керек болот. Карагыла. Мисалы, бул экөө карама-каршы чаптырда. Барабар экен да. X минус 10 барабар экен. Эмнеге? 2y минус 10го. Бирок биз буну иштей албайбыз да. Себеби x менен y эмне болот? Бири-бирине аралашпайт, Демек, бири аралашпагандан кийин булар экөөнү кошконго дагы болбойт. Анда биз бул жакта y менен 2y минус 10 кандай катышта турат экен көрөлү. Бул жак менен бул жак барабар да. Карама-каршы бурчтары. Ал эми z теоремасын карай турган болсок, мына z теоремасы койругунда бул турат экен, кепкасында бул турат экен. Демек, бул менен бул да барабар экен да. Анда барабар болот экен y плюс 10го. Биринчи биз могу экөөнү чыгара алайлы. 2y минус 10 y плюс 10га чыгарар экен. 2y минус 10 барабар y плюс 10 болсо, сандарды бир жак бетке топтойлу. Минус y болуп келсе y'тер. Ал эми минус 10, 10дун жанында плюс 10 болуп келет. 2y'ден y кемсек 10, 20 экен. Анда отурмаса, анда x минус 10 эмнеге барар экен? Барабар 2 көйүтүү 20 минус 10 барар экен. Карагыла. Минус 10 плюс 10 болот. 2-ні 20 бөлсөк 40. Биякта минус 10 бар, плюс 10 келет. Экөө кыскарып кетти. Демек, анда эмне барабар? X 40га барабар экендиги анык болуп калды. Так, бисектирса эмне? Кыздар, бисектирса деген эмне? Бисектриса дегенибизде бул бисектриса бурчтан чыгат. Бурчту тең ортосунан бөлөт. Сонунан бөлгөн шоо же кесинди. Шоо же кесинди. Мындай кылсак, бурчту тең ортосунан бөлөт экен да. Демек, могул L дегенибизди бисектирсек анда, биягы 40 болсо, биякта 40 болуш керек экен да, экөө бирине барабар болуп, Биягда 40 болуш керек экен. Биягыда карама-каршы бурчтар боюнча билесиңерби? Биягы 40 болсо, биягы 40, биягы 40 болсо, биягы 40. Демек, бул жак бетти 80. Z теоремасы десеңерби? Z теоремасы мындай болот. Биягы дагы 80 болот. Ал эми 80ди x-ге кошо турмусак канча барабар? 180 барабар. Себеби экөө кошулуп, түз сызык жаратып жатат. 80 кемитүү болуп өтөт. X барабар 180 минус 80 болуп калат. 180 эмсе канча? 100. Аны таптык. Ал эми мынаны табайлычы. Фи бурчу канча барабар экен? Карагыла. Карама-каршы бурчтар барабар эмес беле? Биягы 50 болсо, демек биягы канча? 50. Биягы 120 болсо, биягы канча болуп калат анда? 60 болуп калат. Ал эми аралы Z теоремасы десеңер, Z таңбасы турбайлы.
Демек, бияғы 60 екен да. 60. Ал мен бияқтан да Z теоремасын қарасақ, 50 болады бұл жағы. Ошондо карама каршы бурчтардағы барабар десек, бияғы фи болот экен да. 50-ні 60-ты фини кошсок эмне барабар экен? 180 градуска. 50-ні 60 кошсок 110 плюс фи барабар 180. 110 кемитүү болот эте. Анда фи эмне барабар? 180 кемитүү 110 болот. Анда фи барабар экен эмнеге? 70 градуска барабар экен. Жок. В экен. Так, дагы жаңы бир теоремага тиешелүү. Так, бул эмес, бул эртерээк. Ага чейин дагы бир теореманы үйрөтөйүн. Карабы. Эки параллель сызык болгондо, эки параллель сызык болсун. М жана N. М, N. Экөө бири-бирине параллель. Алардын ортосунда мисалы кайсы жакта кезектесин бир сызыктар мындай болуп кесет да. Сынык сызыктарчы. Эмне бурчтар? А бурчу бар экен, Б бурчу бар экен, С бурчу бар экен. Бул бурчтарды алсак, биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурч. Формуласы мындай. Сол жак беттеги кууш деген ичке деп жазган эле. Ичке бурчтардын суммасы. Оң жак беттеги ичке бурчтардын суммасына барабар. Сол жак бетинде кайсы бар? Ичке бурч. А ичке бурч. Ал эми Бны карасаңар, тескериден оодарылып кетейин деген, аябай эле чоң бурч экен, ичке эмес да. Бияк беттен С ичке бурч. Оң жак беттен карасаңар, бир ичке бурч эмес да, эки ичке бурч, экинчи ичке бурч. Бул жакта 3чү, 3 да ичке бурч эмес. Эми биякта эстей турганыбызды карасаңар, ичке бурчтардын сол жак бетте 35, бетте бар экен. Демек анда 35ти кошот экенбиз беттага барабар болуш керек. Оң жак бетте ичке бурчтарга. Бир аны 85 ичке бурч экен. 85. Анда 35 кемитүү болуп барат 85тен. Ошондо бетта барабар 85 минус 35. Кемитсек бетта канча барабар? 50ге барабар экен. Демек бетта 50 болуп калат. Так. Ал эми болсо, бул теорема өткөндөн сиздерге суроо берейинчи. Азыр. Комментарий жазсала, могу эсепте иштеп берилди. Мен силерге дагы 2 минут берейин. 2 минутта жетишет болушу керек. Так. Иштеп жатабызбы? Жогун тезирээк чыгарып берилди мага. Көрүнбөй жатабы? Кимдерге көрүнбөй жатат? Эсеп көрүнүп жатабы? Так. Кээ бирлер микрофонун күйгүздүм. Проблема сөйлөп турасың. Так, кой көтөрсөң, Так.
Жооп канча болду? Комментарийге жоогун жазасыңар. Ай көрмөй, мага да көрмөй жатат. Демек интернетиңер жакшы эмес. Быйса келер, жогот болот дейт. О, жогу болот. Туура тапкан. Жок болот. Себеби эмне? Сол жак бетинде ички бурчтары могул 20-40, 20-40ты кошкондо барабар болуш керек экен. Оң жак бетинде ички бурчтары кошкондо барабар. 20-40 кошсок 60, биягы 30 плюс x. 30-ты бияк бетке өткөрүп берсек, 62 бүтүн 30 болот дагы барабар x болуп калат. 60-та 30-ты кимсек 30-га барабар. Жакшы. Так. Дагы мисалдардан берейин мен сиздерге. Biraz кыйыныраак кылып берейинчи. Кыйын да эмес негизи, бирок кошумча логиканы сурайт негизи. Могу эсептешти көргүлөчү. Буга 3 мүнөт убакыт берейин. 3 мүнөттө чечесиңерби? А бурчун табыш керек. А бурчу канчага барабар? Туура. Баардыгыңар туура жооп бердиңер. Жооп болот. Ал эми болсо кийинки эсепте. Иштедиңерби? Кимдик канча болду? Так, жоопторун көрөлү. Ким канча жиберди? Б дейт дагы эле. Жок, чындап эле Б болду экен. Кыйго дейт. Жыйырма. Жакшы, азаматсың. Ким чыгарды 20 деп? Эми арал силерде мисалы кыйнак чоңураак эсептешти баштайсың да. Мисалы билеп калган жерден кантип иштетсеңер, кошумча билип алгыла. Каралы. Буякта x деп билип алсаңар, y деп билип алса болот, Так, карап тургула. Эми карасаңар, бул жак бетке бар да, z теоремасын чечсеңер, карасаңар. Мынакей. Мында x темс эмне бар экен? Y плюс y бар экен. Мындайча айтканда 2y бар экен. Ами 3 бурчтуктун ичин карагыла. X'ти, Y'ти 60-та кошкондо 180 градус чыгыш керек болчу. А бизде X'тен 2y бар да. Анда 2y кошулган Y 60-ты кемитип салалы 180ден 120 болуп калат. 2y Y кошсок 3y барабар 120. 3 бөлүү болуу керек болчу. 120-ны 3 бөлсөк 40. Да? 40 болот экен. Y 40 болсо анда X барабар канча? 2 көбөйтүп 40. 80 болот, Эми аралы могул жерде 2x кошулган А бизде 180 градус чыгыш керек экен. Ал эми x темизде 80 эмеспи? 2 көбөйтүп 80 кошулган А бизде 180 градус чыгыш керек. 160 кошулган А ошондо бизде 180 градус экен да. 160-ты кемитип салсак эмне болот бизде? 180ден 160-ты кемители 20. Демек ким деп Б деп же болбосо 20 деп жооп берген болсо, баардыгыңардыкы туура болду. Албетте мен сиздерге видеону сабак бүткөндөн кийин жөнөтөм. Ар бир класстыкыны. Түшүнүктүбү? Так. Эсептер сиздерге оңой болуп калган сыяктуу. Мындан дагы бир аз узагыраак, кыйыныраак чыга турган эсептерден берейинчи. Бул эсеп кантип чыкты анда? Эмне? Жаңа эле үйрөткөндөй эмне? Белгисиз жактарды белгилеп алсаңар, аябай оңой болот дедим.
Демек, кайсы жактарды белгилеп, кантип чыгарасыңар? Жогу канча болот? Канча болот? Жообун күтүп жатам, дагы эле карап жатам. Так, кээ бирлер 55 дейт. Азаматтар, аябай бат чыгардыңар. Чын. Караса бияктарды x деп белгилеп алсаңар, y деп белгилеп алсаңар, эмне болот ошондо? y кошуп алсаңар 180 градус болот. Анда 2x кошулган 2y эмне болуп калат? 180 градус болуп калат. Бул жактан 2-ни кашан сыртына чыгарайлы? X плюс y болуп калат. Ал эми болсо 2 тияка бөлүү болотчу, x плюс y бизде 90 бар экен. Бул пока что эч нерсе жок. Ал эми 3 бурчтуктун ичин карай турган болсок, 35ти аны анан кийин 90ду кошкондо 180ге барабар болуш керек да. 90ду кебип салсак канча болот? 90 болуп калат. Дагы 90 35 дегенсек, бул 55ке барабар. Азаматтар, жакшы чыгарып жатасың, чын айтып жатам. Мындан да кыйыныраак. Бир аз ойлоно турган эсептерден берейинчи дагы. Так. 2 мүнөттө чалган жетишесиңерби? Тамам. BCE бурчун тапкыла дептир. Бул жакта мына BCE канчага барар экен? Так, көргүлөчү. 55 дегендердин баарынкы туура. Жоопторун күтүп жатам. Дагы бир аз убактыңар калдыңар. Чарас иштейбиз. 1 мүнөт убактыңар калды. Так. 45. Дагы 30 дейт кээ бирлери, 150 дейт кээ бирлер. Ай, көрмөй атат дейт. 150 дейт, 30 дейт. Так. Мындан дагы томураак кошкондо 150 дейт. Келе көрөлү анда. Карасаңар, HAC бурчунан караганда HCга бурчу 5 эсе чоң дейт. Бул x болсо, демек бул 5x экен. Ошондо HAC x болсо, HCA бул жаган чекен 5x экен да. Туурабы? Бияка 90 болсо, бул экөөнүн суммасы 90 болуш керек да. X кошулган 5x эмне болуш керек? 90га барабар болуш керек. Мында 6x барабар 90. 90ду 6га бөлсөк, бизде 15 чыгат. Демек, могу бурч канча барабар экен? 15 көбүйтүп 5 барабар да. Жетимиш беш барабар экен. Бул жагы 15 болсо, бuyагы 75 болот экен. Аслында бул 90 градус эмес беле? Демек, бул жагы канча градус артып калат анда? 15 градус артып калат да. Анда 15 градусту жана ошондо эле А градус 180 чыгышы керек экен. Ал эми 180ден 15 кемсек, 165 чыгат экен. Анан кимдики 165 чыкты? Жок, 5 чыккандар бар экен. 150, 50, 75. Демек, баарыңардыкы ката экен. Бир аз кыйын болуп кетти окшойт негизи эсепи. Себебинде да андай элестетүүлөр керек да, мисалычы канча градус, канча градус болот. Азамат кимдики 165 чыккан? 5 сага. Так. Дагы эсептер ушул эле теоремалар боюнча. Мынаны иштеп көрөлүчү. Канча болот?
А плюс Б плюс C'ni табыш керек екен. Жаңа көтілген теоремалардың бірі, сол жақ бетте ішкі бұрыштардың суммасы, оң жақ беттегі ішкі бұрыштардың суммасына барар деп тапқанбыз жаңа. Алтмыш дейді. К 40 болады дейді. Б 60 дейді. 40 деп шығарғандар бар екен. Азаматтар батылы пирамид іштеп салдыған, сол жақ бет ішкі бұрыштар қайсылар? Олар да ішкі бұрыш Б, С дегендер. Демек А-ны, Б-ны, С-ны қоссақ, оң жақ беттегі бұрыштаршы 25, 15, 20. 25, 15, 20 кені. Демек, şimdi барын қосып қанша барар болады? 60-қа барар болады. 60-та жооп бергендер, барыңар азаматтарына көңір уже 50%-дан көңірні тура шығарып жатасыздар. Мұнша күштеніп жатасыздар. Ушуға окшогон элесек, бираз башкача логикамен болсочу. Кандай кыласың анда? Ушуга окшогон элесек, логикасы бираз башкачараак болду. Эми А плюс Б плюс С плюс Д'ни табышыңар керек экен. Так, қанша болды? 360, 180 дейді. 450 дейді. 180 дейді. 450 дейді. Келе чогуш деп көрөлү. Асар, ички бурчтар керек да. Сол жак бетинде ички бурч, бул жакта ички бурч жок. 0 жери ички бурч экен, Бирок ички бурч экенин кантип табасың экен, Общий 360 болуш керек да. Эми 360тан биз Б'ны кемитип койсок, бизде ушул бурч чыгып калат, Сол жак бетинде ички бурч 360 кемитилген Б экен. Кошобуз дагы. Бул жак бар да. Ички бурч бул жакта жок. 180ден Д'ны ички бурч чыгып калат экен. Мына жак бетте ички бурчтар кайсылар? А менен С. Б менен Д'ны ички бурчты албайсыздар, чоң экен. А кошулган С. Демек, Б'ны дагы Д'ны дагы бул жака өткөрсөк, 360га 180ди кошсок, канча болот? 540. А плюс Б плюс С плюс Д. Кимдики жообу 540 чыкты. 450 бар экен, 180, 360, 540. Азаматтын Бебижан деген ким? Бебижан красавчик. 540 чыгыптыр. 450, 360, 450 дейт. Мына жактанда ушундай кошумча логикаларды үйрөнүп, ойлонуп чыгарышыңар керек болуп калат. 540 деген туура. Дагы бир эсеп. Жыйынтык жоготушу эсептердин бири. Бүгүн бир аз негизи 40 мүнөт өтүшүбүз керек болчу. Буга чейин убагыбыз кем болуп жатып, мисалы, ошондой өтүп калдык. Эми мисалы силерге суроо болсун, 40 мүнөттөн өтөбүз негизи сабактарды. Буга чейин сабактар кеч башталып жатып, силер дагы кеч өтүп калбасын деп, мисалы, 10 башталып, 10:30 өтүп калып эмес беле? 10:40, эгерде баарына тең мисалы 40 мүнөт өтө турган болсом, силердин сабагыңар акыркы көп болуп жатат да. Силердики эмне болуп калат? 11, 12 болуп барып кетет да. Мисалы эми силерге суроо окушулар. Эгерде 6-7 класстар силердики сменалар кайсы күнү? То есть саат канчаларда? Түшкү сменами же эртең мененки сменами? Көп эле өтөбүз да, конечно. Көп эле өтөбүз да. Мындай кошумча кыскан берген эртең мененки түшкү дейт. Түшкү, эртең менен дейт. Түшкү сменалар саат канчада бүтөт сабактары? Түшкү сменин сабактары саат 6-да бүтөт экен, 6:30.
Анда да кеч болуп калат экен. 1:30 башталат, 6:30 бүтөт экен. Түшүнүктүү. Мисалы, эгерде сабакты, мисалы, кече аркы күндөрү кеч баштап жатабыз го, саат 10:30 бүтүп атса силерге жакшы эле экен. Уктап жетишип атсаңарбы? Уктап жетишип жатасыңар, мисалы, саат 10:30 сабактарды бүтүп турган болсок, жок, кээ бирлерге саат 10:30 бүтөсөк жетишпей калып жатат экен. Кээ бирлер ооба дейт. Кеч болуп калат экен. Негизи бир аз эртерээк болсо. Кыргыз группанын сабагын. Так. Кандай кылып элесем болот? Хорошо. Азыр сабакты аяктап алайлы дагы. Анан кийин туралап коеюн, мисалычы. 8:00 дегенде, мисалы, 5 класстардын сабагы бар да. Саат 8:00 тезирээктен болгону аракет кылабыз. Бул жакта иштеп салайлы, карасаңар. 150 болсо биягы 30, Z теоремасы менен бул жагы 30, 140 болсо биягы 40. Демек, альфа бар канча экен? 30-ту 40-ты альфаны кошсоң канча? 180 чыгыш керек да. Демек, 70 кошулган альфа 180. Анда 70 дегенсек 180ден альфа бар 110. 110. Давайте ушу менен сабакты аяктайбыз. Анда убакытларын тууралап көрөйүн. Мисалы, силердин да сабагыңар саат 6:30 бүтөт турбайбы? Убактарын мисалы тууралайбыз. Мен бүгүнкү сабакты аяктай берели. Көрүшкөнчө эртеңки күнү. Бүгүн түнү мисалы силерге жолугун айтам, мисалы, убактысын тууралап туруп айтып коем.